суроо болбойт, Кыргызстандан эмнеге алган жоксуздар деп. Бул эми түшүнүктүү, Кыргызстанда автобус чыкпайт. Трактор алсаңыздар дагы менде суроо болбойт. Себеби bizde да трактор чогултулган завод жок да. Анан бизде көчөт өсөт. Менде ошон үчүн жөнөкөй адам жаран катары суроо болот. Эмне үчүн биздин көчөттөргө мындай кичине биртке болсо да мекен сүйөрлүк сезим менен дагы мамиле кылып туруп, ошо бизде сиз айтып атпайсызбы, 50 талдан бар депчи. 50 талдан болсо дагы ошого ылайыкташтырып биздикилерди катыштырганга аракет кылсаңар болот эле да, туурабы? Демек силер өзү башынан эгерде мониторингдер ошондой чыгып атса, биздикилерде жок болуп атса, анан сиз сөзүңүздү айтып кеттиңиз, мага биртке кичине мындай туура эмес тийип калды да, мен ошону түшүнө албай атам. Биз шаарбыз, шаарга мындай көчөт декчи. Мен бир айдан бери ошол Алымжан Рыскуловичтен ошо сиз айткан мен айылы алган жокмун, мен да ушу шаарга тиктирип атам. Өзүм ошо ишенбичиликте кылып жыл сайын тигебиз да. Ушундай сөздөрдү айтканда кичине абайласаңыз. Себеби мен силерден Зеленхоздон депутат катары жарандар келип жазышат, коомдук менин кабылдама. Ошонун негизинде алып, бак, тигебиз Бишкек шаарына. Ушуну тактап алсаңыз, Бишкек шаарына. Мен айылга тиккен жокмун. Анан сиз айтып атасыз, биз шаарга ушундай тигибиз керек, тигиндей мына. Бир сөздү айтып атканда кичине абайлап сүйлөсөңүздөр. Анан жоопкерчилик деген бар. Бүгүнкү мен берип аткан суроолорго мен жөнөкөй эле мындай жалпак тил менен айтып берип атам. Сиздер 100% өзүңүздөр моюңуңуздарга алдыңыздар, жоопкерчиликти, чечимди сиздер чыгаргансыздар, туурабы? Ошол жолго барыш үчүн. Себеби ар бир тендерди азыр жумак монтаж. Ар бир тендерди өткөзгөндө мен аябай жакшы билем. Кандай буюм албасын, ошонун форматын, баасын мындай окшоштуруп койсо болот да, биздеги өзүбүздүн Кыргызстандагы ишкерлер катыша албай турган кылыпчы. Сиздердики ошондой болуп тур да. Сиз ошентип жооп бердиңиз, главный агроном деген.